Эртең менен ат чалуучу жайда болду. Ат мингенде ат жалында өскөн бүтүндөй кыргыз наслим ойгонду. Элиме болгон сүйүүм жүрөгүмдү дагы козгоду. Ал сүйүүмдү калкыма кылган кызматым менен акташым керек. Ушул ой менен өмүрүмдүн акырына чейин коштой токшотtu. Канткен менен элим деп кара башын канжыгага байлаган Жусуп Абдрахманов бүгүнкү эгемендүүлүгүбүздүн пайдалуу түптөдү. Минтип айтканымдын себеби ал киши 1930-жылдардын башында эле Кыргызстанды автономдук республикадан союздук республикага айлантуу идеясын көтөрүп, ошол мүдөөсүнүн жүзөгө ашуусуна түздөн-түз салым кошту. Биз бүгүнкү муңдун өкүлдөрү Жусуп ата баштаган ошол замандагы аракеттердин, ошол доордогу курч күрөштүн жемишин көрүп жатабыз. Урматтуу агайын туугандар, Жусуп Абдрахмановтай кемеңгер инсаныбыздын жаркын элесин эскерүү жана анын 120 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча мамлекеттик деңгээлде уюштуруу комитетти түзүп, бир катар иш-чараларды жүзөгө ашырууга жетиштик. Ушул жылдын 31 августунда Жусуп Абдрахмановго Кыргыз Республикасынын баатыры деген мамлекеттик эң жогорку наам ыйгарылды. Апа, Кыргыз элиндин жаркын, бакубат жашоосу үчүн герт башымды садага чапканыма сыймыктанамын. Качандыр бир кездерде менин ишке ашпай калган ой, тилек, максаттарымды улап кетүүчү эр азамат сөзсүз чыгат деп ишенемин. Бұл бірінші біздің Қырғыздың өз алдынша мамлекеттүүлігінің, өз алдынша еркіндікке жетішінің тек қана пайдуалын түптебей, анын қышын қынап, дуалын тұрғызып, үстіндегі чатырын жапқан кіші. Ал болмаса біз қазақтың бір өзінше бір чоң губерниясы деп қойшы, бір чоң аймағы, өзінше бір облысы қатары қала бермекпіз. Сондықтан Сталинге шейін бірнеше хаттарды жазып атып, Москваға барып түшіндіріп, Кыргыз Республикасы өзүнчө болмоюнча бизде турмуш болбойт деп турганы сактап калып, биринчи биздин мамлекет түзгөн киши. Ушуну өзү айтып турбайбы? Бул ушу түбөлүккө кала турган аты бар, түбөлүккө кала турган заты бар. Ушу элибиздин сыймыгы, элибиздин түркүгү, бутагы, элибиздин уңгусу, улутубуздун уңгусу. Ушундай элибиздин эң эле мыкты эр азаматтардын бири болуп эсептелет. Жусуп Абдрахманов, Сталин жана Борбордук комитеттин мүчөлөрү менен тыгыз кызматташкандан улам сөзү өтүмдүү болуп, Кара-Кыргыз Тоолу облусу эми Кыргыз автономдуу республика даражасына ээ болот. Эми Жусуп Абдрахманов деген ким? Мисалы 1924-жылы 14-октябрда Кара-Кыргыз автономдуу облусу болгондо, бул киши атайын Москвага барып, ошол жерден өзү эмне үчүн Кыргыз мамлекети түзүлөрүн тактаган да. Андан кийин 26-жылы өзү ошол мамлекетти жетектеди 5 жыл катары. Анын Сталинге жазган каттарында ушул мамлекетти өз алдынча болуш керек экендигин тарыхый ордун бергенде, ошон үчүн биз ушул тарыхый документтердин негизинде Жусуп Абдрахмановду Кыргыз мамлекеттин негиздөөчүсү деп айтканга толук укук бар экендигин мен тарыхчы катары ишенимдүү айта алам да. Бирок бир чоң сапаты бар бул кишинин мамлекетти башкаруудагы. Мамлекет үчүн, эл үчүн ошол мамлекеттин бюджетин жебестен жалаң Кыргыздын эртеңки экономикасын өсүшүнө зор салым кошкон адамдардын бири да. Ошон үчүн биздин келечектеги жаштарга Жусуп Абдрахмановдун басып өткөн жолу чоң үлгү боло алат деп ишенимди айта алабыз.